Миң түрдүү бактарактарга толгон токойлор, аягы көрүнбөгөн тоолор, учу кыйырсыз жайдак талаалар, жылдын 4 мезгил бою аппак кар жамынган асман тиреген зоолор, кыштын кыраан чилдесинде дагы тоңбогон кыргыздын бермети ысык көл, тарыхы айтылуу Рим империясы менен жашташ Сулайман тоо, тарыхый сырын азырга чейин айткысы келбегендей таасир калтырган Ташрабат. Анан да эң башкысы 3-чү ысымы менен жашап жаткан борбор калабыз Бишкек. Ар биринин башкасына окшогон тарых таржымалы, географиялык абалы бар. Бирок баарын бириктирип турган албетте биздин Кыргызстан. Эми ошол биз суктанып жүргөн табияттын кооздугу менен туристтердин сүймөнчүктөрү даректүү тасмага тартылууда. Индиядан келген чыгармачыл топ буга чейин Кытай Эл Республикасын аралап, август айынын башында Торгар аркылуу Нарындын Ат башы районуна кирди. Алгач айтылуу Ташрабатты тасмага түшүрүп, андан ары Ысык көлдүн кереметтерин көрүп, Бишкектен киночуларга жолуккан соң Оштогу Сулайман тоого сапар алышты. Дал ошол аралыкта биздин телеканалга дагы маек курууга жетишкен. So we planned this film expedition. Биз башында ойлонуп, анан ишке ашырууну каалаган долбоорубуз съемканын жүрүшүндө бара-бара өзгөрүүдө. Башында жөн гана жалгыз даректүү тасма пландалгандыгына карабай, соңунда ал теледолбоор болуп бараткандай. Биз эми азыркы тасмага түшүрчү баардык каражаттарды колдонуп, аягында ири долбоор даярдаганы калдык го. From big screen to TV to now smartphone. So that's the future. Булар бизге Кытайдан келишиптир. Анан кийин Кытайдан жолдон Нарын менен өтүп келип, анан Бишкекке келишиптир. Жолдон да өзлөрү дагы Нарындан анча-мынча кадрларды, природаны, жаратылышты тартышыптыр. Анан Бишкектен киностудияны тартышты. Анткени бул долбоор өзү кино чөйрөсүндөгү адамдар жөнүндө экен да. Киностудиянын тарыхын көрсөтүп бердик. Директор менен сүйлөшүп дегендей, Кыргызстандын режиссерлору, актер, актрисалары менен баарлашып, алардын ой пикирлерин, алардын кино кантип келген өзлөрүнүн тарых таржымалдары жөнүндө сүйлөп беришти, абдан кызыктуу. Андан тышкары ошо кыргыздын менталитетин ачык, жакшы түшүнүш үчүн булар Ысык көлгө барып, ошо бүркүтчүлөрдү тартышты, көлдүн өзүн тартышты. Автомобиль менен жолго чыгуудан максат кооз жайларды көбүрөөк жакындан көрүп, күтүүсүз жагдайларды дагы тасмага түшүрүп калуу. Анткени самолетто көздөгөн жерге жетүү ыңгайлуу жана ылдам болгондугуна карабай, камера жана фильм үчүн анчейин жагымдуу жагдай боло бербейт эмеспи? Project which we have taken to meet people, to go different countries and talk to them, take their interviews. Дагы бир жагдай, биз башында 24 өлкөдөгү киночулар тууралуу гана даректүү тасма тартууну ойлогонбуз. Бирок съемка башталгандан кийин анын жетишсиз экендигин түшүнүп, элдердин каада салты, түшүнүктөрүн дагы билели дедик. Айрыкча түрдүү өлкөлөрдө жашаган тургундардын жан дүйнөсү кызыктуу болуп жатат. Эми анын баарын кыргызстандыктар онлайн платформалардан көрө алышат. Бул менин жеке долбоорум. It would be on a digital platform, not TV, on a digital platform. Like Netflix, Amazon, those kind of platforms. Чыгармачыл топ жалпысынан 120 күн бою Евразиянын 23 өлкөсүн аралап, 23 000 чакырым жолду басып өтүүнү пландаган. Буга чейин Кытай аркылуу Кыргызстанга келип, Сулайман тоону көргөндөн кийин коңшу Өзбекстанга сапар алышкан. Ошентип, жайдын ысык күндөрүндө Индиянын борбору Делиден чыккан киночулар бүтүндөй Евразияны аралап олтуруп, тасмага тартуу иштерин көзүндө Лондондон аяктамакчы.
Нурбек Боргошев, Темирбек Рыскулов, Маданият жаңылыктары.